Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы 9-май турнири болуп өттү. Акырындап жыйынтыктарды чыгара берсек болот. Бул чыгарылышта жогорку лигада кайсы улакчылар мыкты бомбардир болушту? Ал эми 1 менен 2 лигада кимдер көп улак салды? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Достук оюнчулары эмнеге бул турнирде 3-орун болуп калышканын айтып берген видеону дагы көрсөтөбүз. Жагымдуу жаңылыктан баштасак, бүгүн 10-майда Кыргызстан курамасы Алтайда өтүп жаткан Көк Бөрү боюнча Россия чемпионатына катышуу үчүн кетти. Ал жакта курама жергиликтүү улакчылар менен достук оюнун өткөрүшөт. 12 оюнчудан турган курамга достук менен ынтымактан 4, Сарыөзөндөн 3 жана Мурастан 1 оюнчу кирди. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Ынтымактан Жоки Орозбаев, Тойчу Коргонбаев, Кышчуга Илиз уулу жана Өмүрбек Эсен уулу чакырылган. Ал эми достуктан Манас Ниязов, Марлис Койгелдиев, Улан Насакеев, Ильяс Исаков, Сарыөзөндөн Кубаныч Султан уулу, Алы Назаров, Нурдин Болотбеков жана Мурастан Рустам Таналиев курамга кирди. Сиздерден оюңуздарча, курама туура тандалдыбы? Дагы кайсы оюнчуларды чакырыш керек эле? Ой пикир калтыргыла. Бул курам Норус турниринин жыйынтыгында тандалды деп айтылды. Ошентсе дагы достуктан Кыяс Ниязов, ынтымактан Майрамбек Рыспек уулу, Эрлан Төлөбеков, Сарыөзөндөн Исхак Бекболот уулу жана Намыстан Дастан Русланов чакырууга татыктуу болушчу. Жогорку лигада Өмүрбек Эсен уулу мыкты оюнчу намын утту. Ынтымактын чабуулчусу бул турнирде 3 оюн өткөрүп, 8 салымдын ээси болду. Мурас менен болгон беттеште 2 улак ыргытса, Намыстын тайгазанына 3 улак салды. Ал эми финалда хет-трик кылды. Ошентип Өмүрбек 8 салым менен бомбардирлер тизмесинин сап башында. Экинчи орунду 6 гол киргизген Манас Ниязов менен Дастан Русланов бөлүп алышты. Манас Ниязов Сарыөзөнгө 1 салым, Игиликке 2 салым салды. Ал эми чечүүчү 3-орун үчүн оюнда Намыстын тайгазанында 3 улак таштады. Дастан Русланов болсо Мураска 1 гана салым салса, ынтымактын тайгазанына 2 жолу, достуктун тайгазанына 3 жолу улакты тамай ыргытты. 3-орунда Сарыөзөндүн оюнчусу Исхак Бекболот уулу жайгашты. Жаш чабуулчу 5 гол киргизди. Игилик менен болгон беттеште хет-трик кылса, финалда ынтымактын тайгазанына 2 салым салды. 4-орунду 4төн салым салган Майрамбек Рыспеков менен Бексултан Абдикалил уулу элешти. 1-лигада мыкты бомбардир таластын оюнчусу Байтеген Омурбек уулу болду. 19 жаштагы оюнчу 4 оюнда 13 салым салды. Ысык Атанын капитаны Элдияр Шахтарбек уулу 9 салым менен бомбардирлер тизмесинин 2 сабында жайгашты. Кара Кулжанын лидери Адилет Мамасали уулу 7 салым менен 3-орунду ээледи. 2-лигада Казармандын оюнчусу Мирлан Байыш уулу менен Руслан Нурбеков мыкты бомбардир болушту. Бул 2 оюнчу 5 оюнда 12ден салым салышты. Ал эми толук командасынын лидери Бекболсун Алтынбек уулу 8 салым менен 2-орунда. Достуктун жекеме-жекедеги оюнчусу Бексултан Абдикалил уулу эмнеге бул турнирде достук финалга чыга алган жок жана эмнеге Намыс менен болгон беттеш оор болгондугун айтып берди. Көмүз Намыскада командадан эрте менен эле коркуп, настрой жакшы кылып чыкканбыз. Кудайдын буйругу экен, Намыс мээнет кылышыптыр, мээнеттин Кудайына карап туруптур. Ушу бул итке чейин алып барды Намыс командасын. Мунусунда биз кичине Кудайга карап турат да мээнетти көбүрөөк кылбадык эле ушу. Балдар да чачырап, балдын сборго келбей 5-6 эле жүрдүк эле. Алар мээнетти кылышыптыр. Кудай мээнетин, алардын мээнетин текке кетирбей, бул итке чейин алып барды аларды.